Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү, студияда мен Мээрим Ташыбекова. Соңку күндөрү өлкөнүн саясат айдыңында тирешүүлөр жана компроматтар согушу күч алды. Мындай бири-биринин кемчилигин чукулаган көрүнүш Садыр Жапаровдун 7 каналга берген интервьюсунан кийин ого бетер күч алган. Интервьюнун эртеси Садыр Жапаровдун оппоненттери анын ар бир сүйлөгөн сөзүн талдап, пункттарга бөлүп, ага жооп даярдашып, ошондой эле ага карата кара пиарды жүргүзө башташты. Бир уч саясатчылардын мындай аракеттерине коомчулук ар кандай реакция жасап жатышат. Биз ошол оппоненттердин сөздөрүнө баа берүү үчүн жана ошондой эле соңку өлкөдөгү кырдаалдарга пикирин билүү үчүн Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты, мамлекеттик жана коомдук ишмер Жылдыз Жолдошованы чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Ошо Садыр Жапаровдун интервьюсунан кийин эле анын оппоненттеринин реакциясы мындай сырттан карап турган кишиге көчө балдарынын сен жиндисиң, өзүң жиндисиң деп урушкандай эле таасир калтырып атат да. Сиз тажрыйбалуу саясат катары мындай сырттан карап туруп бул окуяларга кандай баа берип атасыз? Биринчиден, өзүңөрдүн студияңарга чакырган үчүн рахмат, ыраазычылык билдирем. Экинчиден, мен саясатта канча жыл болсом, ошол жылдын аралыгында калыс саясатчы катары келатам да. Азыр бир өзүбүздүн кичине үй бүлөлүк маселелер боюнча биз Түркияда болуп калдык, Анкара шаарында. Көптөн бери мындай айтканда Фейсбукта караган жокмун, ошол жакта бир ооруканада болдук да. Эми Кудайга шүгүр, ал оорулар артка кетти. Ошон үчүн мен саясаттагы болуп аткан нерселерге аралашкан жок элем да. Эми азыр мына ушул коомчулукка силер чакыргандан кийин өзүмдүн бир эле калыс эмес, мен акыйкат, адилет, мындай чындык, ошол 5-чакырылышта көп өзгөрүүлөр болгон, 2010-жылдагы окуялар, мындай күбө катары дагы көп нерсени ушул коомчулукка жеткизсем. Анда сиз сурооңузду бере бериңиз. Ошол интервьюдан кийин эң күчтүү реакция жасагандардын бири эле Каныбек Иманалиев болду да. Ал болсо мындай катуу билдирүү жасады. Эгер Садыр Жапаров президент болуп калса, Кыргызстандын 100 жылдык тарыхында эң сабатсыз президентке ээ болобуз дептир. Ал ошондой эле буга чейинки бизди мамлекетти башкарып келген адамдардын баарын мисал кылыптыр. Разаков, Усубалиев, Масалиев, Акаев, Роза Отунбаева, Бакиев. Айтор ошолордун баарын мисал кылып туруп, анан кийин Садыр Жапаров физкультурный институтту сырттан окуп бүтүргөн деп сындаптыр да. Өлкө жетекчилигине прогрессивдүү адам келиши керек деп айтыптыр. Анын мындай сөзүнө сиз кандай баа берет элеңиз? Биринчиден, азыр ушул Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкерлердин баардыгын тең мен тааныйм, жакындан. Ошону менен бирге мен ушул бардыгына мына ушундай чоң ат салышууда ийгилик каалайм. Ар бир талапкер кандайдыр бир өзүнүн электоратына ишенип, ушул кызматтык орунга ат салышып атат да. Аларга мен ийгилик каалайм. Ошону менен бирге албетте мындай кара пиарлар аябай күч алып кеттир да, мындай болбош керек. Бул ат салышуу мына ушундай бир мыйзам бар да. Мыйзам ченеминде өздөрүнүн эрежелери бар, ошону менен бирге маданияттуу өтсө жакшы болмок. Себеби бүт дүйнөлүк коомчулук бизди карап турат. Бул биринчиден, бул менин каалоом. Экинчиден, Каныбек Иманалиев менин коллегам Турдакын Усубалиевди, Искак Разаковду, тиги Абсамат Масалиев, аларды эч качан эгемендүүлүк алгандан кийинки президенттер менен салыштырып болбойт. Алар башка доордо, алар Советтер Союзунда. Бул аябай үлкөн, чоң державанын алкагында алар Кыргыз Республикасынын, анда Киргизская СССР деп аталат эле. Ошол Советтер Союзуна кирген Кыргыз Республикасынын жетекчилери болгон. Анда коммунисттик партия деген абдан күчтүү. Ошону менен бирге бүт система менен иштеген.
Ал мезгилде радикалдуу оппозициялар болгон эмес. Эч качан кан төгүүлөрү менен бийликти алышкан эмес. Ал жерде мыйзам ошончолук катуу иштеген. Ар бир жаран ошону менен бирге өлкөнүн жетекчиси мыйзамга баш ийген, мыйзам ченеминде иштеген. Ал башка доор. Ал эми биз эгемендүүлүктү алгандан баштап демократияны орнотобуз деген күчтөр пайда болуп, же биз демократиянын туу чокусуна чыккан жокпуз, же биз өзүбүздүн үрп адат, салт, каада салт, тарыхыбызга таянып, тарыхты билбесең келечек болбойт. Мына ошондой жол менен кыргыздын жолу менен кете албадык. Мына ошол демократиялуу өлкө түзөбүз деген биздин саясатчылар азыр эле айтып атыптыр дайым Каныбек Иманалиев. Прогрессивдүү Отунбаеваны айтып атат, Алмаз Атамбаевди айтып атат, тиги Акаевди айтып атат, башкаларын айтып атат. Анда эмнеге алар өлкөнү ушундай талкалап коюшту? Эмне үчүн Каныбек Иманалиев ошолор өлкөнү талкалаганын айтпай атат? Бул бир. Аскар Акаевич эгерде конституциялык нормаларды бузбаганда биз бул абалга келбейт элек. Ал эми тиги Отунбаева баш болуп, Текебаевдер баары, Атамбаевдер ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү радикалдуу оппозиция болуп, 2010-жылы төңкөрүш жасап, бир эмес эки жолу 2005-жылы да алар жасашкан. Анан мына ушундай абалга биздин өлкөнү 50 жылга артка тартышып, 2 жолу төңкөрүш болгондон кийин 100 жылга артка тартышты да. Мен азыр Жапаровду да жактагым келбейт, Садыр Жапаровду. Мен Каныбек Иманалиевди да жактагым келбейт. Мен калыс сөзүм айтайын, мына радикалдуу саясатчылар азыр ошол Каныбек Иманалиев айткан. Мына 2005-жылы Аскар Акаевичти төңкөрүш менен кетирип, 2010-жылы өздөрү эле алып келген Бакиевди кетиришип, себеби Бакиевдин мезгилинде алар бийликке жетпей калды. Бирок Бакиев аларды каалаган ордуна коюп берди да. Отунбаева Тышкы иштер министрлиги болом деди. Болжурова тиги жогорку окуу жайларынын министри болом деди. Бардыгына бөлүп бергенден кийин Текебаев жогорку кеңештин төрагасы эле аларды өткөрбөй койду. Өткөрбөй койгондо алар Отунбаева баш болуп оппозицияга кетишти. Болгондо да радикалдуу оппозицияга. Ошентип Текебаев спикерликтен кеткенден кийин кайрадан интригаларды баштап туруп, анан Бакиевди кетиришти. Үй бүлөлүк клан, тиги бу андай мындай деди. Болуптур, үй бүлөлүк клан экен, ага каршы чыгыптыр. Бирок алар партиялык кланды түзүп коюшту да. Анан келишти дагы 2010-жылы бул апрель-июнь окуясы бул улуттук трагедия, эгер керек болсо. Апрелде үй бүлөлүк кланга каршы ошол 87 биздин жараныбыз мындай каза болсо, кечирип коесуңар. Мамлекеттин бүтүндүгүн сактайм деп автономия сурашып, ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен соодалашкан сепаратисттик күчтөр Кадыржан Батыров баш болгон. Ош окуясында кечирип коесуңар. Мамлекеттүүлүктүн бүтүндүгүн сактайм деп миңдеген биздин жарандар каза болушту. Болгондо да мыкаачылык менен. Мына ошолорго ушундай окуя болууга убактылуу өкмөт жол берди. Мына ошон үчүн убактылуу өкмөттүн мына ошол окуяларга жооп бере турган убактысы келе баштаганда, албетте алар чырылдашат. Албетте алар азыр колунан келишинче каршылык көрсөтөт. Каршылык эле көрсөтпөстөн керек болсо митингдерди мындай уюштуруп чыгарышы мүмкүн. Бирок элибиз баарын түшүнүп көрүп турат да. Андай болбойт да. Ошон үчүн мен урматтуу мекендештер, мен сиздерге бир нерсени айтып кетсем, албетте силер деле күбөсүңөр. Мына ушундай 87 баланын тилекке каршы, өкүнүчтүү, аянычтуу бул окуялар.
кан менен келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ата бейитте ант берген. Биз өлкөнү мына ушундай абалга жеткиребиз деп, бир гүлдөгөн өлкөгө айландырабыз деп. А эмне болду? Көп өтпөй эле Ош окуясы болду. Кайталап коеюн сөзүмү. Ош окуясында миңдеген жарандар каза болду. Ошол окуяларга бир дагы күнөөкөр, аябай көп күнөөкөр кишилер жооп бере элек. Партийный клан түзүп алышып, биринчи орунга шайлоого бара турган болсо, парламенттик $1 000 дери жетти. Бул партийный клан, бул кечирип коесуңар, саясий бизнеске айланган да. Анан албетте азыр Садыр Жапаров мону тигини кылып берейин деген жок да, аны эл суранып атат. Эл ушул маселени катуу коюп атат. Бизге 120 депутаттын кереги жок деп атат. Бирөө 40, бирөө 50, бирөө 60 жетет деп атат, бирөө 75 деп атат, бирөө 90 деп атат. Буну ушунун баарын өлкө 100 жылга артка кайтып атка тартылып кетсе, эки төңкөрүштөн кийин Садыр Жапаровдун кандай күнөөсү бар? Ал каерде күнөө кылды, мен ошону түшүнбөйм да. Анын күнөөсү бүткөн байлыктар, ошонун ичинде Кумтөр элге иштесин деген күнөөсү бар. Сот реформасын жүргүзөм деген күнөөсү бар. Бул элдин гана талабын аткарып келаткан саясатчы да. Бул бир. Экинчиси, сен кайсы университетти, институтту бүтөсүң? Же болбосо жөн эле 11-класс билимиң бар. Аны менен эле адамдын тиги аброю же болбосо көз карашы чектелбейт да. Чыныгы лидерде улуттук намыс болуш керек. Чыныгы лидерде сөзсүз түрдө ушунчалык ынтызарлык болуш керек, элин жерин сүйгөн, ак тилден иштеп берем деген. Мына ошондой мекенчилдик сезим Садыр Жапаровда бар. Мен аны билем. Мен ошон үчүн, урматтуу коллегалар, 5-чакырылыштын депутаттары, саясатчы катарындагы урматтуу саясатчылар, айтып коер элем. Эмнеге силер мына ушундай кыйчалыш оор мезгилде баарыңар биригип, мына ушул шайлоону жакшылап өткөрүп, мамлекеттин, элдин, мындай айтканда, мүдөөсүн аткаралы деген силерде мындай бир жакшы ойлор болбой атат да. Каралоо, бири-бириңерди чукуп, жаман сөздөрдү айтып, эми кечирип коесуңар, силерди көрүп эл түзөнөт да. Анан эл силерди көргөндөн кийин эмне деп ойлойт? Ошон үчүн мен ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө айтат элем. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, Ош окуясы боюнча жооп бересиңер, кимиңер күнөөлүү болсуңар. Ал убакыт келет. Азыр силер ушинтип каршылык көрсөтүп, Садыр Жапаровду өткөрбөй, анан ошондон кийин Ош окуясы менен биз Ош окуясына жооп бербейбиз десеңер, анда силер жаңылышасыңар. Жооп бересиңер. Элдин алдындагы, мыйзамдын, Кудайдын алдында жооп бересиңер. Бул бир. Экинчиси, урматтуу саясатчылар, таймаш кыла. Жарышка чыктыңарбы? Бирок мыйзам ченеминде дагы бир жолу кайталап коеюн. Шайлоонун эрежелерин бузбастан, ошону менен бирге мен силерден суранып кетем, бири-бириңерди каралабастан маданияттуу түрдө күрөшкүлө деп. Ошол Садыр Жапаровдун интервьюсунан кийин токтоосуз реакция бергендердин бири бул Садык Шернияз болду да. Ал болсо айтып атат, ошо эми Садыр Жапаровдун айрым идеяларын колдойм, албетте туура айтып жатат, бирок конституцияны өз кызыкчылыгына жазган деп Текебаевдин сөзүнө аны эч ким далилдей албайт, эч ким аны ачык айтып чыккан жок деп айтып атат да. Чын эле Текебаевдин конституциясын өз кызыкчылыгына жазылганын эч ким далилдей албайбы? Мисалы, сиз деле ошол кезде депутат болдуңуз, күбө болдуңуз бардык саясий окуяларга. Мисалы үчүн, мындайда азыр айтып атышат. Эмне үчүн шашылыш түрдө конституцияны кабыл ала
алууга далалаттанып атат азыркы бийлик депчи. Эми азыркы бийлик бир гана парламенттин колунда, легитимдүү. Да, албетте премьер-министрди легитимировать этишти, ал эми президенттик кызмат мына азыр шайлоого бел байлады да. Ошол кызматка жетүүгө. Эмне үчүн мына ошол саясатчылар, мен Садык Шерниязды аябай сыйлайм, Курманжан Датканын тасмасын тартты. Мен айтып атпадымбы, бардыгы менен 63-ü чыкты, азыр 50-сü калдыбы, канчасы калды, талапкерлердин баарын тааныйм, баары менен мамилем жакшы. Мен айтып коет элем, эмне үчүн мына ошол саясатчылар азыр доомат коюп атканчы, эмнегедир Садыр Жапаровго доомат коюп атканын мен эч бир түшүнө албай койдум. Садыр Жапаров эми түрмөдөн чыкты да. Эл Садыр Жапаровду каалап турат. Баягы тиги аянтка чыккан эле эл эмес, жөнөкөй карапайым эл. Азыр бизде мындай тирешүү пайда болуп калды да. Радикалдуу оппозиция болуп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү кийин бийликке жеткен ошол инсандар менен жөнөкөй карапайым элдин тирешүүсү. Бул Садыр Жапаровдун тирешүүсү эмес, убактылуу өкмөттүн радикалдуу саясатчылардын ортосунда Садыр Жапаров менен эмес. Жок, эл ошолор менен тирешип калды. Жөнөкөй карапайым чортаман эл. Анткени мына ошол карапайым элдин, мен айтпайын 100 деп, бирок 80% Садыр Жапаров президент болсо экен деп турат да. Ошон үчүн мына ошол саясатчылар эмнегедир өзүнүн кетирген каталарын эске албастан же эл унутуп калат десе жаңылышасыңар, эл эчтекени унутпайт. Силер унутуп калышыңар мүмкүн экен. Мына просто мына мен тарыхты айтып атам. Тарыхты айтмай сайын алдыга жыла албайсың. 2010 жылы төңкөрүш жашашты, кандуу төңкөрүш болду, бийликке келди убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Келип туруп, алар эмне кылышты? Биринчи конституцияны алмаштырабыз деди. Болгондо дагы легитимсиз бийликке келишти. Парламентти таркатып жиберишти. Президент жок, качырып жиберишти өздөрү, Курманбек Бакиевди. Анысы аз келгенси премьер-министр тиги бүт барын тең убактылуу өкмөт декрет менен. Бул түп тамырынан бери мыйзамсыз мына кадамдарды жасашканда. Анан Ош окуясындагы каза болгон шейит кеткендердин кечирип коесуңар, 40 чыга электе референдум өткөрүштү. Жаңы конституцияны. Да, ошол жаңы конституцияда булар жан талашышты да. Мына ошол конституцияны теги өткөрүп алсак деп. Мен айтайын дегеним, жаңы конституцияда албетте парламенттик бийликти орнотуу нукка бурулган конституция. Кыйыр түрүндө да Өмүрбек Текебаев мен спикер болом деген күчтүү ойлору болгон. Ал резиденцияда дагы спикердин тиги үйүн ремонт кылып, барын чыкытып, чики-чики кылып койгон. Андан кийин бирок ага буйрубай калды да. Ахматбек Келдибеков болуп калды. Бирок акыйкат үчүн айтып коюш керек эле. Мына ошолдо бир кандайдыр бир теңдик бар эле да. Мына 3 бурчтук. Президент калаганын кылам десе, парламент жол бербейт эле. Парламент бир нерсе кылам десе, анда аткаруу бийлиги жол бербейт эле да. Бирок ошол эле Текебаев мырза эмне кылды? Ошол эле өзү Ош окуясындагы шейит кеткен балдардын 40 чыга электе кабыл алган, өзүнө ыңгайлаштырып, спикер, глава государства болом деп ыңгайлаштырган конституциясын кийин Атамбаев сураса, каалагандай кыркып бербедиби? Анда эмне үчүн ошол өзүнүн конституциянын атасымын дейт? Эмне үчүн өзү мындай айтканда төрөгөн
конституциясын ошондо кыркып каалагандай кылып туруп президенттик бийликти мындай айтканда бекемдөөгө жол ачты дейм да. Мен эч бир түшүнбөйм. Кана позицияң деп айткым келет да. Мен коллегам Текебаев мырзага. Мына ошону Садык Шернияз абдан актап сүйлөп турду. Эми конституция жаңылыштык кетет, себеби ал деген абдан чоң документ депчи. Анда алар жаңылыштык кетерин мойнуна алып атса, азыркы конституцияны сындап жатканын себебин түшүнбөй атабыз да бизчи. Мындай да, конституцияны жазууда жаңылыштык кетпеш керек. Ал деген башкы мыйзам, өлкөнүн. Бул бир. Бул паспорт сыяктуу, өлкөнүн паспорту. Мен жаран катары Жолдошева эмес, башкача кылып менин фамилиямды жазып койсо, мени анда эч бир жерде менин маселем өтпөй калат. Эми бул мындай салыштырмалуу болуп калды. Конституцияны, азыркы дагы конституцияны шашпай жазыш керек. Азыр дагы шашылыш түрдө референдумга чыгарбаш керек. Мен акыйкат сөзүмдү айтайын. Мына кийинки мезгилде айтып калдык, кайсы башкарууга келсек деп. Бул туура маселе. Биринчи эл чечип алыш керек. Парламенттик башкарууга барабызбы, же болбосо президенттик башкаруугабы, же парламенттик президенттик башкарууга барабы? Аны биз эгемендүүлүк алгандан бери чече албай атабыз. Аны эл чечсин, референдумга чыксын. Элибиз да ойлонуп туруп анан чечишиңер керек да. Бул силердин колуңарда. Бирок кантип мына мен сыйлаган Садык Шернияз айтыптыр да. Бул конституцияда катачылык кетишим, ал жерде катачылык өтө көп болчу. Себеби башка өлкөнүн жөн эле конституциясын көчүрүп алып келген. Конституция жазылыш керек кыргыз элинин менталитетин, мындай айтканда үрп адат, салт, бүт барын эске алуу менен мына ошондо конституция иштейт. Анан ал конституцияга бир эле ката кетирип тим болбостон Текебаев кечирип койсоңор, ал конституцияны жоготуп да жиберишти да. Таба алышпайт. Ал конституция каерде экенин билбейт. Эгерде сен конституция эмес бир кичинекей китеп жазсаң, сен ошону жоготпойсуң да. Анан кантип конституцияны жоготосуң дагы, кечирип койсоңор, бул аябай шылдың болгонбуз да биз дүйнө жүзүнө. Ошон үчүн мен айтып коет элем саясатчыларгачы, силер мына ушул кынык таап алгансыңар да, өзүңөрдүн жеке оюңарды элге таңуулап. Азыр эл башка. Эл азыр өзү чечиш керек. Мен дагы могу форманы тандагыла деп элге да айтпайм. Эл өзү чечиш керек. Кандай форма башкаруу туура келсе биздин элге, мына ошону эл тандап алсын. Ал эми референдумга бул маселе чыкса, мен да каршы эмесмин. Ал эми конституцияны өзгөртүү толуктоолор муну 7-чи чакырылыштын легитимдүү парламент келип туруп шашпай караш керек. Ошол Садыр Жапаровдун интервьюсуна ошондой эле азыр учурда президенттикке талапкерлигин коюп жаткан УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев дагы реакция жасаптыр. Ал ошо шайлоо алдындагы үгүт иштери башталгандан кийин бардык фактыларды ачык айтам дептир. Ошондой эле 150 кишинин чөнтөгүндө элдин байлыгы бар деп айтыптыр да. Анын ушундай сөздөрүнө ишенүүгө болобу? Мындайда Абдил Сегизбаев орустун бир жакшы макалы бар да. Вовремя не сказанное слово — это ложь деп коет. Же кыргызда андан да күчтүү айтылган. Өз убагында сөз айтылбаса, сөз ата сөйлөт деп коет да. Ал Абдил Сегизбаев эмне үчүн УКМКнын төрагасы болуп турганда, ошол 150 кишинин чөнтөгүндө бүт Кыргызстандын байлыгы болсо, ошону айтып чыккан жок. Эмне үчүн ошолорду жоопкерчиликке тарткан жок мыйзам ченеминде? Эмне үчүн азыр ошолордун атын атабай атат? Мен ошого таң калып атам да. Ошону менен бирге ал айтыптыр, Садыр Жапаров келсе камаларын тиги биз айтканбыз деп. Мен канчалык билем, 2012-жылдан бери ушул Ата журт партиясынан депутат болуп, ошол фракциядан депутат болуп иштедик. Ушул кумтур маселесин көтөргөндө эле буларды камап салышты.
Садыр Жапаров, тиги аны эл билет, убакыт өтүп атат. Мына 8 жыл өтүп кеттир. Талант Мамытов, Ташиев, Садыр Жапаров, Нариман Тулеев, Ахматбек Элдебек эптеп 17 депутатка уголовный дело ачышкан да. Ошонун ичинде Равшан Сабиров Кунтурду колдоп койгон үчүн Равшан Сабировго да подстава кылышкан дагы, аны да камап салышкан. Эми ачыгын айтайын, бул жигиттер ошону да көтөрүштү, акыйкатсыздыкты. Жакшы жаманды көрүштү. Бирок алар депутат болгондо активдүү депутат болушкан. Алар бир 2010 жылда эле эмес, 2007 жылда келишкен депутат болду. Мына ошондо көптөгөн материалдарды көтөрүп, алар жаш болчу. Азыр деле жаш. Элиме, мамлекетиме кызмат кылам деген. Алардын канатын кайрышты, каалагандай убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Эми алар ойлоп атат, эми булар бийликке келсе бизден өч алат депчи. Жок, өч алуу эч кимде оюнда жок. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Бирок кимиңер ош окуясында күнөөлүү болсоңор, сөзсүз жазаланасыңар. Аны эл талап кылып атат. Аны мен же болбосо Садыр Жапаров же Камчы Ташиев талап кылып аткан жок. А элдин талабы эртеби кеч аткарылат. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул нерсе болот. Ошон үчүн мындай каралоонун дагы же болбосо элдин тагдыры менен, мамлекеттин тагдыры менен ойнонун да чеги болот да. Ошон үчүн мен силерге кеңеш берет элем. Мындан ары ойнобогула. Мындан ары ойноого дагы Кудай силерге жол бербесе керек. Ошо Абдил Сегизбаевдин дагы бир сөзү бар экен. 2005 жылдан 2010 жылдарга чейин Ата журт партиясынан Садыр Жапаров депутат болуп келип, коррупция менен күрөш боюнча комиссар болгонун эске салыптыр дагы. Ошол кезде 60 саясий буйрутма менен болгон адам өлтүрүүлөрдү мисал кылып келип, ошонун баары супер президенттик башкаруунун кесепети деп айтыптыр да. Ошентип ал бул ирет дагы сунушталып жаткан жаңы конституциянын долбоору дагы ошондой көрүнүшкө алып келиши ыктымал деген ойду кыйытыптыр да. Ушундай пикирге кошулобу? Эми мисал үчүн парламенттик башкарууга 2010 жылкы тиги неме менен келдик, конституция менен келдик. А келгенде эмне болду? Текебаев спикер болбой калды, жогорку кеңештин төрагасы. Болбой калгандан кийин Алмазбек Атамбаев эмнени сураса, ошону бере баштады да. Айтып атпаймынбы? Каалагандай өзгөртүп конституцияны. 2014 жылы азыр бир окуя эсиме түшүп кетти. Феликс Шаршымбаевич Кулов бизди баарыбызды топтоду, лидер фракцияларды. Анда мен Ата журт фракциясынын лидери элем. Отурабыз Феликс Шаршымбаевичтин кабинетинде. Раматылык Чыныбай Турсунбеков бар эле, Өмүрбек Текебаев, теги мен, ошондой эле башка фракциянын жетекчилери и Данияр Ильич Нарымбаев. Алар айтышты, биз конституцияны референдумга чыгарабыз, полномочияны көбүрөөк президентке бербесек болбойт экен. Себеби парламенттик башкаруу өзүн өзүнө актай албай атат деген суроону коюшту. Анда мен тиги Өмүрбек Текебаев мырзага айтып атам, анда эмнеге сиз өз позицияңыздан тайып, Атамбаев сураса эле, сиз конституцияны, бул эл кабыл алган конституцияны каалагандай кыркып, каалагандай түздөп, оңдоп, анан кийин президенттин укугун кеңейтип атасыз. Мен түшүнбөй атам десем, эми ал суранып атпайбы дейт. Мало что бирөө суранат да. Ошон үчүн кана позиция дейм да, ошол эле Текебаевдинчи, кана принципиалдуу. Саясатчыны эл сыйлайт, если ошол саясатчы өз позициясын, принцибин кандай кырдаал болбосун бербесе, сынбаса. Мына ошондуктан, мына ошол жерде мен эгер макулдугун берем, себеби бир фракциянын жетекчиси конституцияны өзгөртүүгө кол койбосо, анда конституция референдумга чыкпайт. Мыйзам ошондой жазылган. Мен анда мындай сунуш киргиздим. Келген анда 120 депутаттан 60 депутат калтыралы.
кол тийбестикти алалы. Дагы 3-4 сунуштарды киргизген элем. Мына ушуга макул болсоңор, анда мен кол коюп берейин дагы референдумга баралы деп. Бирок алар ага макул болбой койду да. 120 депутат калыш керек. 60 депутатка макул эмеспиз. Кол тийбестик калыш керек дейт. Мисалы үчүн мага кол тийбестиктин абсолютно кереги жок. Ошондуктан мына ушул нерсени эскертип коеюн. Ошондо дагы мага ошол менин коллегаларым айтышкан, парламенттик башкаруу өзүн өзү актай албай атат деп. Чынында актадыбы? Актаса мамлекеттин, элдин тагдырына кимиңер жоопкерчиликти сездиңер? Же президентпи? Же парламентпи? Мына ушундай суроо бергим келип атат да. Ошол эл ушул эч ким жоопкерчиликти мойнуна албагандыктан талап кылып атат. Эл талап кылып атат. Президенттик башкаруу болсун, премьер жок болсун бул кызмат. Премьерликти да, президенттикти эл талап кылган ошол да. Бир киши ошол кызматтарды аткарып, мамлекеттин, элдин тагдырын мойнуна алсын деп атат. Бирок аны дагы эл референдумда өзү чечиш керек. Кайсы башкарууга болот? Парламенттикпи, президенттикпи же аралаш президенттик, парламенттик? Буну эл өзүңөр чечиш керек. Биздин көрсөтүүбүздүн башында сиз дагы айтып кеттиңиз, ошо жанагы июнь кок алаңы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү деп анан бир катар фамилияларды ушул боюнча сиз дагы фильм тарттыңыз эле. Ошол кезде айткансыз, ошо каралар менен бирдикте ошол бийлигин, өзүнүн бийлигин сактап калууга аракет кылышкан деп. Анан кийинчерээк ошо Текебаев менен сиз дагы соттошуп жүрдүңүз да 3-4 жыл бою. Ошол соттун азыркы чечими кандай болду, аягы кандай болуп чечилди? Деги эле июнь окуясында сиз күнөөлөп жаткан адамдарды кайсы фактыга таянып ошолорду айттыңыз эле, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Мисалы үчүн, бул кок алаң, бул фильм эмес, бул тартылган эмес, Мээрим. Бул видео отчет. Ошол эле Ички иштер министрлиги тарабынан, прокуратура, сот, мындай айтканда күч органдары тарабынан берилген материалдарды биз бүт 25 апрель июнь окуясынын иликтөө боюнча комиссиясы Жогорку кеңештин 5-чакырылышына ортого салганбыз. Аны жөн эле кимдир бирөө мончоктоштуруптур. Бирок ошол бул видео отчет да. Видео отчет көпчүлүгү менин материалым менен толукталынган. Анан эмнегедир бул Жылдыз Жолдошованын эми жөнөкөй элдин арасында фильми деп коет. Фильм эмес бул, видео отчет. Болгон чындык мына ошол жерде камтылган. Ал эми Кадыржан Батыров ачык эле айтып атат. Биз бардык убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолуктук, сүйлөштүк. Бизге мына ушундай тиги бардык тил боюнча дагы башка маселелер боюнча макул болуштуу деп. Керек болсо ошол автономияны да алабыз, жасайбыз деген. Ал эми автономияны Ош областында автономия жасоону мурунку сепаратисттик күчтөр, башкача айтканда көпчүлүгү ошол 2010-жылы ошолордун балдары болуп чыкты, сепаратисттердин. Ал эми Зулумов Шакир деп Ош облустун ички иштер башкармалыгынын орун басары, мен отуруп алып ошол немени суроо бергенде, автономия сурадыңар беле өзбек диаспора ушундай сепаратисттик күчтөр десем, ал тастыктап атат. Ооба, сураган алар депчи. Автономияны сурашкан. Өзбек тили официалдуу тил болуш керек, орус тилинде дешкен. Ошону менен бирге 30% сотторду өзбек улуту болуш керек. 30% Жогорку кеңеште өзбек улуту болуш керек. 30% тиги ички иштер органдарында, мындай айтканда күч органдарында тиги өзбек улутундагы болуш керек деп, мына ушундай биз маселени койгондо, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ушул маселелердин баарын ишке ашырабыз дешкен. Бул ал менин сөзүм эмес. Ал ошол Зулумов Шакирдин сөзү, ошол эле Кадыржан Батыровдун,
Карамат азыр Абдуллаева беле фамилиясы, ошолордуку, Инамжан Абдырасуловдордун. Ошолордун сүйлөгөн сөзү ошол видео отчетто көрүнүп турат. Аны эл көрүп билип турат. Бирок мына ошондой убактылуу өкмөт менен сепаратисттик күчтөрдүн соодалашышын, саясатта соодалашуу көп болот экен. Ошонун айынан жөнөкөй карапайым кыргыз, өзбек кыргыз элинин, карапайым калктын балдары каза болгонуна мен бүгүнкү күнгө дери ушунчалык мындай айтканда жаным кейийт да. Ошон үчүн азыр дагы эч кандай соодалашууга барбагыла. Мындай кыйын учурда, мындай кырдаал оор болуп турганда, мына ошондой ниети жаман саясатчылар башка улуттун өкүлдөрүн өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдаланууга аракет кылат. Силер ошого алдырбагыла дагы, аларга ишенбегиле деп айткым келет. Ошол окуяларда Текебаевдин дагы, анын бир тууганынын дагы тиешеси бар деген маалыматтар интернет булактарында байма-бай чыгып жүрөт да. Ошол боюнча сиз кандай дейт элеңиз? Эми Раматылык Асылбек Текебаев Кадыржан Батыров менен бирге жүрүп, ал бир гана өзбек улутундагы биздин жарандарды чогултуп чогулуш болуп атканда, бул Бектур Асанов менен Асылбек Текебаев турган. Ал эми 15 мүнөттүк сүйлөгөн сөзүн ГКМГдан неме суратканымда, мен теги компакт диск ошол элдин алдында сүйлөгөн 15 мүнөт сүйлөгөн немени өчүрүп салышкан Асылбек Текебаевдин. Бирок элдер бүт баары бизге жөнөтүштү Кадыржан Батыров менен Асылбек Текебаевдин жанаша турганын. Мына ошол чындыгым үчүн Асылбек Текебаев, Раматылык, Өмүрбек Текебаев, Ата Мекен партиясы жана башкалары сотко беришти. 8 киши. Мен 2027 жылы февраль айына дейри алар менен соттошуп 8 жыл. Аягында бардык маселени соттон жеңип чыктык. Өмүрбек Текебаев аябай күчкө толуп турган убактылуу өкмөттүн мезгилинде Алмазбек Атамбаев айткандай, Отунбаева мени эмес, мага эмес, менин сөзүм укпайт Отунбаев, мага ишенбейт, Текебаевга көбүрөөк ишенет деген сөзүн айтканда. Мына ошол мезгилде каалагандай калчаганда сотторду каалагандай калчап, анан менин доказать этилсе дагы кайрадан бузуп сотту, кайрадан биринчи инстанцияга дери жөнөтүп, мына ушул 8 жыл соттоштук. Бирок аягында мен жеңип чыктым. Бул бир. Экинчиден, мына азыр Текебаев өзүн актадым деп атат да, акталып атам деп атат. Теги Маевский боюнчачы, Мегаком боюнча мен эч бир тиешем жок деп атат. Ошондой эле мүлктөрүн баарын Калиева Гүлбара жогорку соттун төрайымы, ошол боюнча да өткөндө айттым эле, дагы кайталап коеюн. Бул жогорку соттун төрайымы биринчиден аябай чоң, мындай айтканда, жардам менен Текебаевдин Ата Мекендин партиясынан келген. Ал мыйзамсыз олтурат. Анткени эң жакын адамдары кылмыш иши козголсо, алар жогорку соттун төрайымы эмес, жөнөкөй эле мүчөсү болууга мыйзам жол бербейт. Бирок ошого карабастан өткөрүп салышкан коалиция көпчүлүк. Анткени баласына бар экен кылмыш иши күйөөсүнө, кийин албетте күйөөсүнүн кылмыш ишин жаап коюптур. Карганбек Самаковго тиешелүү болгон. Карганбек Самаков күнөөсү жок болсо да ал камалып, күйөөсү камалбай калганда Гүлбара Калиеванын. Мен ошону айтып, Гүлбара Калиева болбошу керек жогорку соттун судьясы деген үчүн алар аябай мага нападать этишкен. Ошондо дагы мен кандай нападкасы болбосун, аларга мен тиешелүү жообумду бергенге кудуретим жетет, диванда эмес. Кеп мыйзамсыз өткөрүштү. Азыр Калиева толук кандуу Текебаевди угат. Айластан, анткени ал өткөрдү да. Ошон үчүн тиги Жапаровду өз мезгилинде актатпай койгон Гүлбара Калиева. Биз баары сотто жүргөнбүз ошол жерде. Бирок Текебаевди актатып чыгарып салганда түрмөдөн дагы. Түрмөдөн чыгарып тим болбостон
бүт мүлктөрү конфискацияга кеткен болчу да, ошол мүлктөрүн да кайтарып берип койду Гүлбаракалиева. Мына ошондой мыйзамсыз жогорку сотто бир кишинин кызыкчылыгына иштеген жогорку соттун төрайымы болуп иштөөгө укугу жок, биринчиден. Экинчиден, ушу Гүлбаракалиевага айткым келип атат, ушу телевидение аркылуу. Мындай соттор менен барыня деп коет го. Ханышаларда андай сүйлөшкөн эмес, мындай грубо сүйлөгөндү токтотуш керек. Экинчиден, трибалистик мүнөзүңүз болсо, анда ал жакта иштебей эле мыйзамсыз ансып отурасыз, кетип калышыңыз керек. Соттордо бири-бирине болгон сый урмат болуш керек. Бул кадимки эле врачтар сыяктуу. Мына ошол нерсе дагы көп соттордун нааразычылыгын жаратып атат да. Азыр мен ушуну айтып коеюн. Дагы айтайын дегенде, Текебаев боюнча дагы мандатынан ажыратылганы боюнча учурда коомчулукта көп талкуу болуп атат. Айрымдар айтып атышат, деги эле ага мандат мыйзамсыз берилген депчи. Азыр кайра мандатынан ажыратылышы боюнча дагы айрым тараптар нааразылыгын айтып атат, айрымдар туура деген пикирди айтып атышат. Сиздин пикириңиз кандай? Эми мен саясатчы эмес, мына ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары катары, мүчөсү катары иштеп кеттим. Чынында эле мыйзамды одоно бузушкан Борбордук шайлоо комиссиясы. Эч качан кетип депутат болуп, кылмыш иши козголуп, камактан чыгып, кайрадан реабилитация болуп элек киши келе эмес, жөн эле депутат болуп сыртта калып, мандатын тапшырып кеткен киши кайрадан келип мандат алам десе ала албайт. Ал жерде бир гана тизме бар, 120 депутаттын тизмеси. Ошол тизмедеги киши, мисалы үчүн Эшматов кетсе, артында Ташматов турса, Ташматов алыш керек теги мандатты. Кезек, ал кезекти эч ким мындай чийип же болбосо жылдыра албайт. Себеби ошол тизменин, талапкерлердин тизмесинин тегерегинде Борбордук шайлоо комиссиясы түзүлөт. Ошол тизменин негизинде шайлоо өтөт. Бюллетендер бүт бары ушунун баары тең мына ушул тизменин негизинде. Тизме бул негизги ролду ойнойт да шайлоодо. Ал эми аял депутат кетти десек, анда аял талапкер гана анын ордун ала алат да. Бул мыйзам, ал мыйзамды Текебаев өзү жазган. Ошон үчүн мен айтып атам да, мен ошол депутат болуп жүргөндө мыйзамдарды укмуш, каалагандай калчап, айрыкча ошол душмандарына ачуусу келип, ошолор үчүн жазганда мен чыгып айткан элем. Мыйзам обратной силы не имеет да. Мурунку өткөн окуяга азыркы жазылган мыйзам тиешеси жок. Ана мен күлүп айтчу элем, Текебаев мырза, өзүң жазган мыйзамыңа кийин өзүң туш келесиң дагы өкүнөсүң. Камераңда жатып алып деп. Чынында эле ошондой болуп калды. Ошон үчүн бирөөгө жаманчылык кылбаш керек. Бирөөгө акарат жөндөн жөн келтирбеш керек. Бул жашоо бумеранг. Бумеранг деген кайтар дүйнө деп коет кыргызча. Ошон үчүн канчалык кыянатчылык кылсаң, ал кыянатчылык өзүң башыңа келет. Канчалык жакшылык кылсаң, пендеден кайтпайт. Менин апам айтат да, себеби жакшылык кайтпайт. Анткени адам баласы эненин сүтү, чийки сүт да кам сүт деп коебуз. Ошондуктан чийки сүттү эмген адам баласы жакшылыкты бат эле унутуп калат. Бирок чын делеңен жакшылык кылсаң, Кудайдан кайтат. Мына ушуну унутпа деп айткым келет да. Ошон үчүн бири-бириңерге жакшылык кылып жүрбөйсүңөрбү? Жок дегенде эми өсөрүбүз калган жок. Жашыбыз деле бир топ болуп баратат, баарыбыздан бирге картайып баратабыз, азыр убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен бирге. Ошон үчүн эл эгер каалап турса, кайсы бир талапкерди ушул шайлоонун жакшы өтүшүнө көмөк көрсөтпөйлүбү? Биринчиден, эл тандап алсын кимди президент кылам десе. Экинчиден,
буттосу, каралоо, бүт бар ушул нерсенин баарын тең бир эле ошол талапкерлерге эмес, талапкерлердин жактоочуларына да кайрылып кетем да. Аябай жаман сөздөр менен жазып атасыңар. Мына ушуну токтотсок, биз мындай маданияттуу күрөшүүгө өтсөк. Элибиз абдан акылдуу. Эл мисалы үчүн аябай каалап турат да, азырчы чынын айтыш керек, өзгөрүүнү. Мисалы үчүн Садыр Жапаров албетте мындай көпчүлүгү баары биригип эле Садыр Жапаровго азыр мындай каршылык көрсөттүм болбостон каттуу ойго сыйбаган, мындай акылга сыйбаган сөздөр менен айтып атат да. Мен Садыр Жапаровду жакындан билген катары айтып кетсем, Садыр Жапаров чын деле мекенчил. Айткан сөзүнө турат. Кээ бир сөздөрү ошол жагдайга жараша балким кичине өзгөрүшү мүмкүн. Анткени жашоо ордунда турбайт да, ал жылат. Ошого жараша кээ бир сөздөр өзгөрүшү мүмкүн. Бирок Садыр элиме кызмат кылам, мен мамлекетке кызмат кылам деген сөздөрү ал чын дилинен айтылган сөздөр, урматтуу мекендештер. Аны кабыл алсаңар болот. Өтө тепкиге алып атат. Саясатчылар баары биригип, ал тепкиден коркпойт. Мен Садыр Жапаровтай духу күчтүү мен бир инсанды жолуктурган жокмун. Ушунчалык духу күчтүү экен. Таң каласың да, ар бир кыргыздын жигити ушундай духу күчтүү болсо. Бирок башка талапкерлерде дагы аябай жакшы программалары бар экен, ойлору бар экен. Ал дагы жакшы нерсе. Ошондуктан мындай күрөшүү маданияттуу түрдө өтсө да, себеби бул шайлоо деле өтөт, жылдар бат өтүп кетип атат. Мына убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү 2 жолу төңкөрүш жасап келип, мындай кылып жиберебиз дегенде эле эчтеке кыла алышпай, тескерисинче артка кеттик. Кечирип коесуңар, көптөрү байышты, ошол эле банктардан алган миллиондогон долларларды Темир Сариев өзү айтып бербедиби, кимдерге бөлүп бергенин. Мына Дүйшөбаев УКМКга бөлүп берген экен, 500 000 доллар, башкаларына беришкен экен. Ошолордон албаган Эльмира Ибраимова эле алган эмес, менин билишимче Абдыганы Эркебаев алган эмес убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн. Исмаил Саков алган эмес деп айтышат, калгандары бар ошол акчалардан алган экен. Мына ошол акчаларга да жооп бериш керек. Себеби бул да элдин акчасы. Анан мына ушундай нерсени жооп бериш керек деп эле айтса, ошодон коркуп эле анан түрдүү жаман сөздөрдү айтып, анан элдин оюн Садыр Жапаровго каршы көрсөтөбүз десеңер, анда да жаңылышасыңар. Себеби эл ушул акчаны каерде деп атат. Мына Сыймык Жапакеев айтып атат, 300 миллион доллар баягы Камбар ата экиге бирге деп берилген. Ал акчанын 100 миллиону Камбар ата экиге иштеткен экен, мурунку бийлик, Бакеевдин бийлиги деп айтышат. Бул Сыймык Бейшекеев айтып атат. Ал эми 200 миллиону кана. Мен мисалы үчүн Байгончоков Министерство финансыга жазганымда, Министерство финансыдан Байгончоков жооп берип атат. 200 миллион доллар тиги бюджеттик мекемелерге иштетилген деп. Анда доказать эткиле каяка иштеттиңер. Бул маселени да көтөрүп атат. Сыймык Финпол көтөрсүн, бардыгы ачыкка чыксын. Абдил Сегизбаев, сиз дагы бериңиз, 150 инсандын чөнтөгүндө деп атасыз Кыргызстандын байлыгы. Анда айтыңыз, ошолорду да жоопкерчиликке тартыш керек. Мындай тазаланыш керек да. Иллюстрация деген бул жөн эле ошол коррупцияга малынган кишилердин фамилиясын айтып коюп эле сен бийликке келбейсиң деген эмес да. Иллюстрация деген бул сен элдин эсебинен байысаң, анда ошол байлыкты кусуп бер деген сөз. Же түрмөдө отур деген сөз. Элибиз эмне үчүн итке минип калды? Ачыгын айтайын. Мына ошол
ачкөздүк кылган инсандардан. Анын арасында азыр мына көпүлдөп сүйлөп аткандардын көпчүлүгү бар. Албетте, Садыр Жапаровдун элдин талабын эске алып реформа жасайм дегенинде ал ошол жеп ичкендердин мындай айтканда кормушка деп коет. Мына ошолордун баарынын эшигин жабам деп атат. Ошон үчүн. Бул эми менин калыс сөзүм, акыйкат, болгон чындыкты айтып атам. Албетте, азыр мага дагы нападать этиши мүмкүн, ар түрдүү сөздөрдү айтып. Мен ачыгын айтып коеюн. Менин корко турган жайым да жок. Каалагандарын жазышсын. Оппонент болуш керек. Оппонировать этиш керек, ошондо дагы аргумент, фактылар менен. Ошон үчүн, урматтуу мекендештер, биз реформага барышыбыз керек. Ал эми кандай башкарууга келет, биздин өлкө, аны силер өзүңөр тандагыла. Үчүнчүдөн, биз коркпошубуз керек. Ачка калабыз деп атат Отунбай. Ачка калбайбыз. Кыргыз эч качан ачка калган эмес. Ачка калбаш үчүн ар бирибиз 1 метр квадрат жерибиз болсо дагы ошол жерге бир нерсе эгип, ар кимибиз өзүбүздүн үлүш жерлерде огороддорду иштетишибиз керек. Ачка калбаш үчүн мал жандыкты, керек болсо үйдө тооктон баштап баарын кармаш керек. Ачка калбаш үчүн эмгектениш керек. Ошон үчүн ал эми тышкы мамилени мен ойлойм, президенттик тиги шайлоо бүткөндөн кийин, 7-чи чакырылыш келгенден кийин өз ордуна турат деп. Бирок ички булактар менен биз бюджеттти көбөйтсө болот. Бул эмне аркылуу? Контрабанда. Контрабанданы эле жокко чыгарып койсо, мына Финпол, Ген прокуратура менен биргелешип күч органдары, АКС, ГКМ бүт бары. Анда биздин бюджетке эбегейсиз акчалар түшөт. Ал эми контрабандага жол берген ошол эле финансовый полициядагы, прокуратурадагы, ГКМдагы атайын түзүлгөн схемада иштеген тиги күч органдагы кызматкерлер жоопко сөзсүз тартылыш керек. Себеби алар күнөөлүү, параллельно бир эле саясатчылар эмес, ошолор да күнөөлүү, элибиз ушундай жакырчыланып кеткени. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө көп болдуңуздар. Анда биз коомдук ишмер, мамлекеттик ишмер жана жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жылдыз Жолдошова менен маектештик. Учурдагы соңку кырдаал жана ошондой эле саясатчылардын билдирүүлөрүнө карата өзүнүн баасын берип кетти. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча. Мен бир ооз сөз айтып койсом болот экен. Мен ушул дагы бир жолу талапкерлерге кайрылып кетсем да, мен баарыңыздарды жакындан тааныйм, сыйлайм. Ошол өзүңөрдүн тиги ат салышууга чыккан демилгеңерди, баарыңыздар мамлекет эл үчүн бир консенсуска келип, ал эми элге мүмкүнчүлүк берсеңер, кимиңерди тандап алат, тандап шайлап алсын. Ал эми экинчиден мен элге кайрылып кетет элем, урматтуу мекендештер. Эч бир кандайдыр бир терс көрүнүштөгү чакырыктарга барбагыла. Айрыкча мен мына Чүй боорунда жашаган бүтүндөй менин мекендештериме кайрылат элем. Абдан саясий күчтөр ушул Чүй элин чыгарып 10 январда бир кандайдыр бир тополоң кылууга аракет жасап атат деген күчтөр бар дегенди силер мына ушундай жаман нерсеге алдырбагыла. Эми эл чечсин. Парламенттик башкаруу болобу, президенттик башкаруу, парламенттик же президенттик аралаш башкаруу болобу, ошону менен бирге кимди шайлап алат эл билет. Мисалы үчүн бул биринчиден Кудайдын мындай айтканда мээри менен болот экен, президент же болбосо депутат. Эгер ошол мээрими Жапаровго буйруп калса, Жапаров болуп калат. Башкага буйрулса, анда башканы көрөрбүз. Бирок мен айтып кетет элем, эч кандай терс көрүнүштүү чакырыктарга алдырбагыла деп. Рахмат. Дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.